Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 28 октябрь екен. Бізде суық түшіп қалды. Түні менен -5, -4 болып атат. Ошо, достор. Күн чыгып турат, бүгүн шамал жок. Погода ушундай, мына койлорду алып чыктым. Айта кете турганым бар. Көп адам чалышат. Видеонун эмесини көрбөй туруп эле ошол жарнамасыны, жазууларын окуп алып эле анан бат эле чалышат. Көрүп туруп, мындай маанисини билип туруп, эмне жөнүндө, кайсы жер, анан калган видеолорду да көрүп туруп, изилдеп, ошолорду мындай терең бир таанышып ошолор менен анан чалыңыздарчы сураңычы. Чыныгы видеолорду көрүп туруп, кызыкчылыгы пайда болуп, чалгандардын убактын алып атасыңар. Көп адамдар видеого чыгарыпсың үйдү канча сом деп сурашып атат. Жазылып турган видеону үйдүн баасы так даана жазылып эле турат. Бирок ошондо да канча деп, кайсы жерде деп, ал Кыргызстанбы деп сурагандар көп. Москвага канча километр деп, 2 сааттык жолбу, 1 сааттык жолбу. Ошондой суроолор менен чалбагыла. Мен да убактымды албай, анткени бул суроолорго жооптор бүт берилген видео, ар бир видеодо айтылып кетип атат, кайсы жерде, кандай жерде. Анан группалар бар, группага кошулуп алсаңыздар болот. Жок болсо башында жазылган видеолорду, тартылган видеолорду көрүп тасмаларды. Ошондо бир толук бир ар бир сурооңорго жооп алсаңыздар болот. Мен да кыйнабагыла, каякта эле, мынакта эле деп эле эме кылбай, видеону көрсөңүздөр, ар бир видеодо болбосо дагы через бир видео айтып кетип атам мен. Кайсы жерде, кайсы жер. Азыр дагы кайталап кетип атам. Алтайский край, Поспелихинский райондо деп. Село Красноярское деген жерде. Кээ биркилер жөн эле көрбөй туруп эле өзүнө чалып, өзүнө билейм дегендерге айтып кетейин. Мен сразу өчүрүп коем, сүйлөшпөйм. Анткени мени убактымды алып атасыңар. Аны буну сурап, погодасы кандай? Погодасы мындай эле интернеттен сурап алсаңыздар болот. Айтып кетип аткан видеолор бар, погодасы кандайлыгыны. Канча ай кыш болот? Анда видеолорду көрсөңүздөр жазылган, айтып бергенмин. Ошолорду көргүлө, эринбей. Балким ал сиздерге керек эмес. Мындай жерлер, мындай суук жер, анан ошол менен видеолорду көрүп, жакшынакай терең таанышып, мындай көрүп, билип, интернетте Google'га жазсаңыздар, Яндекске жазсаңыздар, бүт маалымат чыгат. Канча ай кыш болот, канча минус болот, канча плюс болот. Ошондой суроолор менен чалгандар мейли бир 70ке кирген аксакалдар чалат. Алар түшүнбөйт андай нерсени. Алар менен сүйлөшүп, түшүндүрүп айтам. Жаштар чалып атпайбы? Жаш, колунда телефону бар. Алтай каякта эле, ал Россиябы же Монголиябы дегендер бар. Эме да, кандай десем, такыр эле совсем жалкондун иши да. Такыр эле жалкондун иши. Ошого мени да убактымды албай, башка чыныгы таанышып, жетишпей жүргөндөр бар, телефон чалууларды. Мен ала албай жатам, ушундай чалуулар болгондуктан. Ошого айтып кетет элем, достор. Таанышып, бир жакшы билип туруп, анан үй жөнүндө, кайсы үйлөр бар, кандай жерлер бар, ошон жөнүндө суроолорду берип, так суроолорду берип өчүрүп салууга. Анан баягындай көптөр чалып атат, мен мурда барчу элем, ал жерлерди билет элем. Ал мага вообще кызыктуу эмес, чынын айтам. Анткени убакыт жок. Мен өзүмдүн иштерим толтура. Анан ушундай иштерим менен жүрөм. Бияка коноктор келген, алар менен жүрөм. Алар башкалар чыныгы таанышкандар уже бүт бар жокту билип туруп, чала албай жүргөндөр бар да, жетише албай. Сиздер ошол адамдардын убактын алып атасыңар.
Алар видеолорду көрүп туруп эле таанышып бар жокту билип туруп анан чалып аткандар. Кээбиркилер уже мына 1 ай болуп калайын деди. 1 айдан бери чала албай жүргөндөр бар. Түшпөй. Телефон занят болуп. Алар жазышат, мен жооп берип коем. Жазышат, жооп берип коем. Ошого достор, ушундай сураныч сиздерден. Мына 28 октябрь кар кече бир аз түштү, бирок ал кар түштү деген эсепке кирбейт. Бизде күн чыгып турат, мына суу тоңуп калган -5 бүгүнкү күндө. Ошол достор.